İlyas Иманалиев, Болсынбек Стакеев, Бештапан Кудулдары тамаша тобу. Чоң рахмат, рахмат. Кол чапкан коноктор, ушу чапкан колдоруңуздар менен ылайым тынбай акча санап калгыла деп жакшы ниет кылып кое берели. Анан өзүнчө чаппай деле ой болуп отургандар ошо чабышкандардыкын санашып калгыла деп коёла. Себеби кыргыз өзүнүн байлыгына караганда бирөөлөрдүкүн тез санап коебуз, байкайсыздарбы? Анын каяктан таап атып, не кылып алып атканынан бери бүт билебиз. Өзүңнүн корооңдо деле кой турса деле ошого алымсынбай кошунанын короосун карап эле. Карасаң экиден төлдөп атат деп элечи мындай. Өзгөчө апалар, өзүнүн үйүндө жаркылдап жайнаган эле келин кызмат кылып жүрсө деле ага алымсынбай эле кошунанын келинин карап эле. Карасаң Кудай ушундайга келинден берип кот деп элечи. Өстөр аябай кор болуп аткандай да. Бир кезде өстөр деле ошентип келин болуп келген, кийин эле унутуп кала беришет экен да. Эми жашоо ушундай экен, эми айланып берет экен. Эми Ош керемет шаар, берекелүү шаар. Оштук туугандар, сиздер азаматсыздар. Дайыма ушу күлкүгө жакын, өнөргө жакынсыздар. Себеби агы курсак ток болсо, колубут чок болот деген чын экен да. Себеби Ошко кирип келатканда эле Мирзалинин самсасы жыттанат экен. Анан бери өткөндөн шашлыктар жыттана баштайт экен, лагман, тамактын түрү эле жыттана берет экен. Анан мен ойлонуп калдым, сиздер иш кылып атасыздарбы, же жеп эле жатасыздарбы? Бирөө жазап, бирөө жеп коюп эле ушу иш болуп атат окшойт ортодон ары бери эле. Башкача керемет. Ош күндөн күнгө кулпуру өзгөрүп бараттыр. Башкача болуп бараттыр сон. Анан сабырдуу болосуздар сиздер. Көп кыйкырышып, өкүрүшүп, урушат эле бербейт экенсиздер. Себеби мен машина айдаганыңыздардан билдим сабырдуу экенсиздерди. Байкуш машиналарында жөө киши деле жүрүп калыптыр го, правила деген жок, сөзгө алаксып кетип атканда кээ бир машина өздөрү жамбашын тартып берип атат, мындай тийип кетпейин аркага деп мындай үстөрү өтүп кетип калып атат нары көстө. Анан бир эле знак бар экен, монтуп коет экенсиздер. Не деген знак ал? Я. О, силер только сөмөй менен экен да иштим бар, Башкача да домдор түшүп кетиптир, сон домдор түшүптүр. Мага аябай жакты. Бирок мен бир таң калдым мындай. Мындан кийин эмне балалуу болбойбуз деп чечтиңерби? Домду салып туруп эле бала ойной турган жер жок го. Башкача домдор түшүп кетти. Кээ бир домдор жолдун чеккесине эле түшүптүр. Подъездден чыгып эле маршрутка тоссоң болчу да экен төлөчү. Маршрутка тойлоп эле кетип калганда расход аз экен да мындай. Башкача экен, кыскасы бир сон болуп өнүгүп атыптыр мындай. Анан пейилиңиздерге таң калам. Любойдун алдынан чыгып калса, чай ичебиз деп. Коркпой айтат, уверенно айтат, чай ичебиз. Ичип калсаң, чай арзан кирип алып берип кое берет. Бишкекте биз антип айта албайбыз туугандар. Чай ичебиз деп айта албайбыз. Таанышын көрүп калса, бурлулум аяк түрүнсө тайыр. Жака мындай кетип калыш керек болуп калды. Башкача керемет. Бүгүн залда негизи аял заты мындай шаң чөкөткө жакын болосуздарбы? Концерт коюлганда мындай аял заты көп келет да. Көчөгө чыксаң деле аял заты көп, маршруткага чыга калсаң деле аял заты көп, базарга түшсөң деле аял заты көп. Бу эркектер биз мындай сейрек кездешүү жаныбарларга окшоп жоголуп кетип аткан жокпузбу? Я. Эгерде ушу темп менен кетип коркпой эле кыйкыра бер, эркек барбы залда? Эркек кандай болуш керек? Я. Эркек сизден сураган жокмун мен. Жо, эркек кандай болуш керек? Эмне жаныңарды, аялыңарды карап эле өңүңөр бузулуп атат, айт. Жо, айтыңызчы, эркек кандай болуш керек? Аке, өзүңүз жөнүндө өзүңүз билбей калыпсыз го. Өзүңөр жөнүндө өзүңөр билбейсиңерден дагы кыйын болуп, аялдар кыйын болуп кетти го. Конечно, кыйын болуп кетет. Таксыр, эркек кандай болуш керек? Я. Мен бул деле ачка окшойт. О, эркек болсоң аялың менен келбейсиң, өзүң келип ал. Эркек эмне болуш керек? Нормальный эркек аялын көзүнчө сүйлөйт. Мына аялы менен келгендер унчук албай отурат монда тостор.
Erkek деген erkектер erkek болуш керек. Erkek өзүнүн үйүнө каалаган убакта кирип, каалаган убакта чыгып кетиш керек. Erkekке эч ким мешайт этпеш керек. Erkek эркин жүрүш керек. Erkектин колдон келсе 3 аялы болуш керек. Ошо 3 аялдагы эркекке мешайт этпей өзүн өзү багыш керек. Не дедиңер эркектер? Жыргабай койгула, бул жөн эле мечта. Эркектин кыялы ушундай болот экен, ушундай болсо. Муногу телефон чыккандан бери эркектер вообще жүрөгү жок болуп калды. Могу видеозвонок деген дала эркекти инсульт кылды. Көп эркектер сагары көтөрүлүп кетти. Эркин жүрө албайт, телефонуна звонок келип кетсе токтоткандай чочуп жөнлө момдучу. Бир жерге барып отуруп калганда да карасаң, мына эркектин колдоруна телефон кайра чукуп эле, чалып бербесе экен деп ушу кайнада жашайсың. Бир башкача эле бир жашоо болуп калды. Негизи аял заты эркектин мотору болот экен буларчы. Негизи. Аялды ишке ала турган болсо, сиздер бир ишке мыкты жарайт экенсиздер, тергөөчү деген ишке. Жана кылмышкерлерди тергеген тергөөчүлөр болот го. Вот ушул иш аялдын иши. Сиздерде эч ким сурап, сиздерде эч ким тергей албайт. Зерикпей сурайсыздар го. Билип турса деле сурай берет го кетишке. Айланып келип эле ошол эле суроолорду бере берет го, байкайсыздарбы? Өздөрү жумушка жөнөтүп, кийинтип, кетирип атып сурап коет го. Каяка? Каяка болмок эле жумушка десең, кайра келесиңби дейт. Келем кайра. Жумушта жүрсөң чалып алып, каяктасың дейт. Ой, жумуштамын десең, не кылып атасың дейт. Үйдөн жумуштан кайра келип үйгө кирсең эле, каяктан келдиң дейт. Ой, жумуштан эле. Үйдө отурган жериңен эле ордуңан козголуп жөнөсөң эле, каяка дейт. Ой, кухняга суу ичип алайын. Суу ичип кайра кел атсаң дагы, калтыратып эле эмне кылып жүрөсүң аякта дейт. Дагы турган жериңен кыймылдап калсаң эле, каяка дейт. Ой, телефон зарядка сайып коеюн. Зарядка сайып кайра келесең, эмне эле темселеп басып жүрөсүң, отурбайсыңбы дейт. Телефон көрүп атып, бир нерсе, күлкүлүү нерсе көрүп калып, күлүп берсең дагы, не күлүп атасың, не? Ой, жөн эле күлүп атам десе. Не, жиндисиңби жөн эле күлгүдөй? Ой, кокуй сага көрсөтүп күлүшүң керекпи? Мынага күлүп атам. Пульт каякта десең да, не кыласың дейт. Сени которуп жүрүш керек болуп калды, атак мындай болуп кетти. Анан достору менен кетип, эс алып келгенде башкача подход менен сурайсыздар, а? Чай берип атып, Айбек не дейт дейт го. Айбек эчтеке деген деле жок. Куку деле эчтеке деген жок. Дегенде жиниң келип кетти. Эмне эле сурай бересиң? Баскан турган сага айтышым керекпи десең. Аме, бүгүн эле эмне болуп калгансың? Күндө эле айтып келчү эмеспиң жашнак болуп дейт го. Көрсө эркек настроениясы нормальный кезде баарын айтып коет экен, анан настроениясы жок деле каардуу болуп калат экен да. Бүгүндөн баштап мен сага эчтеке айтпайм, уктуңбу? Десең, настроениясы түшүп, тарелкалар катуу тийип, тултуңдап калганда, бооруң ооруп кетип, кайра жалдырап жүрүп айтасың го. Айтам, мындай эле болгон тигинде. Айтпай эле кой деп, кайра ишке догурно жалдыратып жүрүп айтат да. Эркектин моторусуздар сиздер. Эркекти иштеткен бул аял болот экен. Жатып калсаң деле келип аткан. Турсаң була? Элдин эркегинде болбойм. Эмне боюңда барбы? Турбайсың болду эле чугу. Кечке ушун турмай. Эмнеге эле эркектерди минтип кыйнай берет аял заты десе, көрсөт туугандар, аялдар өздөрү жакшы жашаш үчүн эркекти күрүстете баштайт экен. Себеби эркек жакшы иштеп жакшы тапса, шуба кийет экен, алтын алат экен, айфон көтөрөт экен, жакшы жерлерде жүрөт экен да мындай. Ошон үчүн күрүстетишет экен да булар. Анан эркек не кылат? Чыгат, иштеп кетет, нары иштейт, бери иштейт. Эгерде иши жүрүшүп кете турган болсо, фирмаларды ачат, машинаны алат, акчаны чөнтөккө базат. Эркек байып кеткенден кийин бирөө тур деген бирөө жетишпей баштайт экен. Ошо экинчисин издей баштайт экен, жакшы иштегиси келипчи. Ошон үчүн айымдар эркектерди кыйнап, мотивация берип атканда, бирөөлүк эле кылып мотивация берип жүрүңүздөр. Бар болуңуздар. Рахмат. Концертибизди улантабыз. Сахнада
Беш тапандын жигиттери. Азыр сиздер коноксуздар, биз коноктосуп атабыз. Баягы ашканага карап, эме азыр бул тамак болуп калдыр дегендей. Келиңиздер, сиздердин шаңды жана шатыраган кол чабыңыздардын коштоосунда обончу, аткаруучу, композитор, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти дүркүрөтө кол чабып коштоп коебуз. Абдыманап Төрөбеков агабызды чакырабыз. Ат үстүндө толгон ушкан ак мөңгү арша золор арасында туптунук судай таза ойлонушкан эл жашайт бийлигенин мейманга дос бул өлкө менин өлкөм Кыргызстан сыйлык менен бүгүн ырдаймын элин сүйгөн кыргызстандыкмын элин сүйгөн кыргызстандык жерин сүйгөн кыргызстандык элин сүйгөн кыргызстандыкмын кымызды ичкениңде буркураңаган Кыргыздын жыты келип кылымдаган жап-жашыл талаларың токойлору те алыс аталардан мурас калган төгүлүп мөмө жемиш гүл аңкыган бул өлкө менин өлкөм Кыргызстан сыймык менен бүгүн ырдаймын элин сүйгөн кыргызстандыкмын элин сүйгөн кыргызстандык жерин сүйгөн кыргызстандык элин сүйгөн кыргызстандыкмын Kırgız'ın patriotları var mı? Mayramdağıday manayda. Baraketler var. Kalpağın jaraşıp ala toğun suftandırıp göbeldi sala toygun argımaktay çabılgan çoğun baygegen bugün өлкөm erkinlikkenin joldo жигит кызың танылсын бүт дүйнөгө кыргызымды о теңирим өзүң колдо Кыргызстан сыймык менен бүгүн ырдаймын элин сүйгөн кыргызстандыкмын элин сүйгөн кыргызстандык жерин сүйгөн кыргызстандык элин сүйгөн кыргызстандыкмын элин сүйгөн кыргызстандык жерин сүйгөн кыргызстандык элин сүйгөн кыргызстандыкмын Рахмат. Барыңыздарды бүгүнкү эгемендүүлүк майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ошон үчүн атайын
мен кыргызстандыкмын деген ырымды тартуу кылдым. Барыңыздарды майрамыңыздар мен. Ал эми азыр сиздерге бир жаңы ырымдарды берейин. Бая биздин балалык мезгилде азыркыдай телефон жок, сүйгөн кызың менен кантип сүйлөштү билбей дубалдарга баш тамгасын жазып, ортосуна плюс коюп, кийин өзүң баш тамгаңды жазып, барабар деп, сүйүү деп, ошондой олтуруп мындай билдиргенге аракет кылчу элек да. Ошондой бир ырдырдап берейин. Бул ушул балалык мезгилдин сүйүүсүнө арналат. Сөзүн жазган Мелис Мамаджанов деген акын инибиз. М плюс А барабар деп сүйүүгө деген ырымды кабыл алыңыздар. Sırma